Эпте ушу таласка чейин ашыкка барганбыз мен эсимде бар да. Шайлоочулардын мындай ой жүгүртүүсү өзгөрүлтө баштадыбы деген ой кетет. Баштан жулкубуз. Секрет успеха в чём? Канча берет экен? Билганын кереги жок. Байыздык босогон аттабай калгандар ошо дагы бир жолу шайлоо койсо аттай албай калат. Эгер действительно өтүп калсам мен мойнума алам. Паракорчулуктун партиясына сатылып кетти деген чектер болуп атат. Менин жашоомдо эчтеке өзгөрбөйт. Ниязов Сахар долбоорун улантасызбы? Жумуш деп айткандан аны уялып турам да. Ниязов Сахар долбоорунда канча ыйлап, канча көз жаш кетти, канча ден соолук кетти. Саламатсыңарбы, Булак KG сайтынын көрөрмандары. Бүгүн сиз менен мен журналист Семетей Аманбеков. Биздин бүгүнкү мейман бул Жогорку Кеңештин депутаты деп айтсам болот го дейм, Жогорку Кеңештин жаңы депутаты деп айтсак болот. Жыйынтыктар белгилүү эмес, бирок негизи 3% калды, бирок негизи мындай добушчулардын, шайлоочулардын эң көп алган арасына кирген бири Эрулан Кокулов, арыбаңыздар. Ушул үгүт иштерин өткөзүп атканда мындай кандай кыйынчылыктар менен, кандай жетишкенчиликтер менен жана кандай жаңылыктарды көрдүңүз? Таласка кетип баратканда бензинибиз жок болчу, акчабыз жок болчу, тамак ичкен эмеспиз. Анан эпте ушу таласка чейин ашыкка барганбыз мен эсимде бар да, ошол бир эң кыйынчылыктардын бири болду. Анан кийин бирок албетте таласка баргандан кийин дос балдар кабыл алып, тамак ашыбызды алып барып, анан кийин кайра артка кеткен бензинибизди да куюп берген да. Мага дос балдар дегенде мындай элдер элестетип берет экен, бул өзүнүн баягы кичинекей кезинен бери чоңоюп өсүп келген дос балдар экен депчи. Жок, ал деле Ниязов Сахар аркылуу таанышып, баягы жазып мага Эрулан биз сени колдойбуз, ушундай немелерди кылдың, молодец дегендер, жанагы ушундай эле мендей эле болгон балдар да алар депчи. Ошол жерден тосуп алып, анан кийин чындап келгенде баягы айта алган жокмун эми артка. Мен ойлоп аткам баргандан кийин баягы бияка Бишкекке дос балдарга чалып, кимде мен эсимде бар да, тиги инилер менен кимиңерде карточка бар, котортуп коелу деп сүйлөшүп аткандарыбызчы, ошентсе болбой Таластан Руслан деген досум тосуп алып, бензинибизди да куюп берип, тамак ашыбызды алып берип, анан кийин кайра артка жиберген да. Ушундай бир чоң суроолор болуп атат, баарыныкы кантип сиз ушу акча жок, жанагындай кландар жок, чоң мындай поддержка жок, ушундай эң көп 20 миңге жакын добушка ээ болдуңуздар. Ошо секрет успеха в чём деп жазып атышат. Эң биринчи секрет успеха бул жылдагы шайлоо да. Чындап келгенде шайлоо, мен бир жерден айтып кеткем, 80-90% шайлоо таза өттү десем, алар Эрулан Кокуловдун эсиндеги эң таза шайлоо экен деп чыгарып, анан кайып болуп кетип, элден аркы жагын окуп эле, ошол заголовокту окуп эле, анан кийин комментарийлер бурмалап кеткен. 80-90%га мен ойлойм, бул шайлоо таза өттү дейм. Эмнеге? Анткени админ ресурс колдонулган жок. Акча таратуулар болду. Ушул жерин бир тактап кетеличи, жашынакай кылып. Болду, бирок аябай аз болду да. Аябай мен кээ бир жерлерин угуп билип эле калгандарыбыз болду да. Мурунку жылдарда бардачокто ачып алып туруп анан кийин мынтип таратып антмиткен жок. Мектептерде директор тааныштарым бар. Аларга барып сурадым. Мен билем да, эң биринчи шайлоо мурун мектептерден башталчу да. Директорлорунан, завучтарынан, ошолордун ата-энелерге айткыла андай деп ошентип башталчу. Бул жылына андай көрүнүш болгон жок. Ушул боюнча айтсам, баары эле бурмалап, сен өтүп алгандан кийин мынтип кеттиң, анан тигинтип кеттиң, анан андай мындай дешет да. Мен кайра шайлоодон коркпойм. Мен азыр надо будет кайра кийинки шайлоодо мындан да көп добуш алып калыш мүмкүн. Анткени көп адамдар баягы билчү эмес. Билбей калды, мен шайлоого чыкканды эми билет. Азыр кайра перевыбор болгон, мага например пайдасы бар анычы. Мен андан да көп добуш алып койм азырчы. Мен түшүнүп атам, бизде шайлоо 100% туура өтүш керек экен. Аны мен түшүнүп атам, бирок 10-20% туура эмес өтүп калды деп туруп, кайра шайлоо жасай берсек, анда неме болот да, биз артка эле кете беребиз да, кайра элечи. Негизинен жасаш керек эле. Баягы бери жагы эле айтайын, баягы СИКтин катачылыгы үчүн негизи кайра шайлоо болуш керек болчу. Мен бул менен баягы я согласен с этим да. Бирок мен бул оюнчук эмес экен, буга көп каражат кетет экен. Бирок ЦИКтин өкүлдөрү айтып атат, жана серверлердин данныйларын деп айтып аткан буга болбогондо да, бул ЦИКтин катасы. Бул сиздин катаңыз эмес, бул менин катам эмес. Эгер таза шайлоо өткөргүбүз келсе, кайра дагы бир жолу. Эгер 100% өткөрөбүз десек, шайлоонучу биз 90-жылдан бери ошол баягы муну айтышат, мен билбейм, айтышат ушу Акаев малында көмгөн элдер. Биринчи 200 сомдон ала баштаган, анан 700 сом, анан 1000 сом болуп отуруп, анан кийин тиги жылы $100 жетти да, бир добушчу мисалчы.
7,5 миң сом болчу менин эсимде бар. Ошо мен угуп калдым кээ бирлерден 5 миң сом берип атат, 7 миң сом берип атат дегендерди угуп калдым да. Муну мындайынан алып туруп эле кесип түздөп сала албайт эч ким. Буга эл көнүш керек, буга ошол талапкерлер көнүш керек. Анткени бизге мурунку тарбиябыз башкача болчу да. Азыр кайра шайлоо кылсак деле кайра эле ушул катачылыктар кетиребиз. Убакыт керек да. Убакыт керек. Если кийинки шайлоодо ушундай эле админ ресурстар колдонулбаса, ушундай эле акчалар колдонулбаса, сатып алуулар болбосо, анда мындан дагы жакшы өтөт. Андан кийинки шайлоо болсо, ал андан да жакшы өтөт. Ушундай да. Бул процесс да. Демек сиз мындай шайлоо процесси таза, ачык айкын өттү, бирок жанагындай ЦИКтин сайтында жанагындай сбой болгон үчүн жок, сатып алуулар да болду. Кайрадан шайлоо кылыш керек деген ойдосуз, э? Кылыш керек болчу деген ойдомун. Бирок кылбай эле койсок жакшы болмок деген ойдомун. Анткени бул баягы эле акча каражат, баягы эле бюджеттин акчасы, ушундай эле нерселерди. Мен кайра шайлоодон жеке мен кайра шайлоодон коркпойм да. Мен ойлобойм эми. Билбейм ким кандай деп ойлоп атат, билбейм жана кайра шайлоо кылыш керек дегенди сурап аткандар деле эмнеге ишенип ошону айтып атканын мен билбейм, чынын эле айтайын. Мен кайра шайлоодон мисалы корко турган адам эмесмин. Тиги партиялар жанагындай 5% босогон аттабай калгандар ошо дагы бир жолу шайлоо болсо аттай албай калат, ушул пайыздар мүмкүн да. Мүмкүн да туурабы? Дагы бир эң чоң суроо бул жакта көрөрмандыбыз жазып атат, жанагындай ынтымак партияга эмне үчүн барды, сиз бир нече жолу түшүндүрдүңүз, аз дагы түшүндүрүп кетсеңиз, эмне үчүн барды, жанагындай паракорчулуктун партиясына сатылып кетти деген чектер болуп атат. Мындай да, жашоодо деген жаштар эле дей берсе эле, ошолор туура иштейт деп ишене бербеш керек. Мисалы мага деле мен жашмын деп эле азыр чыга бергенде, мисалы эки Эруланды коелу да. Бир Эрулан ошол Нисахар долбоору менен жумуш көрсөтүп келген, ошол баарын кылып келген Эрулан, а бир Эрулан болсо просто келип алып туруп эле мен жашмын. Болду. Мен билем, бизнес кылып койгом, тиякта андай мындай деп туруп атат да, экөөчү. Андан кийин бул жерде мындай деп айтып кетейин деген жерим бар да, көп эле баягы кичине бизнес жасап алып, кичине бир нерсе кылып алып эле анан ойлой берет экен, болду. Оказывается, бүттү. Ушул менен эле депутат болуп кете берсем болот экен депчи. Жок, менин каалашым депутаттыкка тажрыйбасы бар. Тажрыйба дегенде эмне? Депутаттын основной жумушу бул элдин көйгөйлөрүн кароо да. Законопроекттер түзмөй жана элдин ошол законопроекттер эмнеге түзүлүп атат? Элдин көйгөйү да. Менде бул жагынан практика көп. Мен кандай гана көйгөйлөр боюнча барган жокмун. Мен ушул Нисахар долбоорунда бир маалда баягы мен тамак аш жаатынан чыгып туруп анан мисалы сот жагынан жардам берчи десе, сот жагынан эле жардам берип кетип калгам. Мектеп жагынан жардам бер десе, мектеп жагынан бияна болуп кетип, мен мундай болуп кетип туруп анан өзүм малым жетпей калган кара Нисахаргачы. Анан кайра ошонун баарын буларга кечирип койгула деп туруп анан кайра алып келип туруп тамак аш жаатына киргизип койгом карачы. Анткени бир адам аз болуп калат экен да, чын. Анан основной фокусту мен эме коюп койгом. Ынтымак партиясына кирген себебим анткени эң биринчиден бул стратегия. Бул бир кандидаттын стратегиясы. Мен мисалы кандидатмын да, туурабы? Мен кандидат болуп чыгайын дегенден кийин мен ойлонушум керек. Так, кайсы партия менен кетсем болот? Негизинен эле мындай көп партиялар өзүнө чакырган менчи. Анан кийин ойлонушум керек, отурушум керек, стратегиясын түшүнүм керек. Реформадан кийин мен хладнокровный болушту ойлондум да. Анткени сенин максатың эмнеде? Өтүш керекпи? Же баягы өткөнгө аракет кылып жүрө бериш керекпи? Меникин ойлодум, меники бул өтүш керек. Мен мындай көп эле политический оюндарды ойноп эле тигил мындай, анан мен оппозициянын, анан андай мындай деген менин оюм жок. Менин оюм эмне? Менин оюм мен ушул жерде элиме таза тамак бергенге аракет кылып колуман келип атат. Значит, ошол нерсени мен уланышым керек, туурабы? Жанакы чырлар, мен оппозициямын, мен провластныймын же болбосо мен вообще эле башка жактанмын дегендер, ал чырларды мен четке алып салдым. Анткени это меня не касается. Демек сиз ынтымак партиянын шансы көбүрөөк деп ошону тандадыңызбы? Анткени бул жөнөкөй эле нерсе, анын ичинде мындай уже политикада тажрыйбасы бар кишилер отурган. Баягы документтерди бергенге 2 күн калганда мен эки партиянын ортосунда ойлонуп тургам. Же бул партия менен кетем, же бул партия менен кетем деп. Мен негизинен эң биринчи одномандатный менен кетейин деген ой бар болчу.
бирок көп эле кишилер айтып турулду да, на мандатныйга акча керек, агит материал алышың керек, андай мындай. Мен каяктан бир тыйын жок болсо, кээде бензинге, айтып атпайм, бензинге акчам жок болсо, каяктагы агит материалдар, ошонун баарын алып кел, анан акыркы чуть эле акыркы күнгө такап салдым да, мен өзүмдүн могу талапкер катары суроомду акыркы күнгө такап салдым. Абсолютно случайно мен Маргулен Байкен партиясына барып калгам да. Негизинен ага чейин башка эле партиялар оюнда бар болчу, бирок ооба мен баягы түшүндүм. Бул жөнөкөй эле анализ да. Эми шайлоонун жыйынтыгы өтүп, анан сиз жогорку кеңешке келсеңиз, эмнеден баштайын деп атасыз? Эң биринчи кадамыңыз? Биринчи 1-2 жыл мен ушул тамак аш-чаатына бөлөйүн деп атам. Ошол жагын жакшыраак контроль кылып, эмне иш аракеттерди кылыш керек, кандай законопроекттер жазыш керек, эмне негизи эле өзгөртүш керек, кандай нерселерди кылыш керек. Ошонун баарын түзүп алып туруп, андан кийин ошол 2 жылдан кийин анан башка нерселерге көңүл бурайын деген ой бар. Эми бирок баягы орустар айткандай, война план покажет дегендей. Мен Мисахар долбооруна келгенде деле журналист эмес болчумун. Мен жөн эле блогер катары келип, акырын ушул силерде болгон журналисттерден үйрөнүп, тияктан Апрель телеканалынан үйрөнүп отуруп турам, баягы журналисттик деңгээлге жеткем да. Буюрса, жогорку кеңеште деле ошондой нерселер болот, бирок көбүнчө ушул тамак аш-чаатына албетте көңүл бурабыз да. Жана айтпадыңызбы, тамак аштан баштап көйгөйлөр көбөйүп кетти деп. Ошонун баарында мындай алганга аракет кыласызбы? Мүмкүн фракцияңыз менен Азыр деле аракет кылып атам. Чынымды айтсамчы, бирок кайра эле баягындай болуп кетти эле, кайра эле оор болуп кетти эле, андан кийин кайра эле ылдый түшүп кетип атам. Эми депутат болдуңуз да. Аппаратыңыз болот, жардамчыңыз болот, жаңы сопартиисттер болот. Мен сизге бир нерсе айтып кетейинби? Мен депутат болгучак деле немем ошондой учурда жашоомчу. Менин жардамчыларым бар, мен бүт баары неметилген, баягы Мисахар долбоору бул элдик проект, ошол себептен ошол эл менен эле инелерим, карындаштарым чыгып туруп, андан кийин ушундай неме бар да, негизи топчу. Ошондо деле бирок көбүнчө нерсени өзүм мойнума илип алгам, ошол себептен кайра эле алым жетпей калып эле, андан кийин кайра түшүп кетип атат. Азыр деле ошондой мен жашоомчу. Мен көп интервьюда айттым муну. Менин жашоом, мен депутатка баргычакты лучше болчучу, эми депутатка баргандан кийин да. Азыр мен билип атам, мен көзүм жетип атат таякта эмне күтүп атканымчы менимчи. Эмнеге бардыңыз анда? Мен өзүм мойнума алгам да аны. Элдин көйгөйүн чечем деп турабы. Чечем дедим, чечем. Депутат болуп, Мисахар долбоорун улантасызбы? Албетте. Азыр эле мына сизге келгенде, интервьюнун алдына келгенде съемкадан келдик, албетте. Улантабыз. Өзүңүз чыгасыз, жанагындай эле болуп. Убакытыңыз жетеби? Ошо жеткиргенге аракет кылабыз, бирок азыр жакшы бир 2-3 балдар чыгып атат. Мисахар долбоору токтобойт. Бул элге жардам берген проект долбоор болгондуктан токтобойт. Колуман келишинче аракетте ошол Мисахар долбоорун токтотконго аракет кылам. Бул мүмкүн мен депутат катары эмес, ошол эле Мисахарда жүргөн инелерим журналист катары көбүрөөк нерсени кылып коет да. Алар тартып кетеби ошо проект? Тартып кетет. Көзүңүз жетип атат ошого. Баштан жууп коебуз. Тартып кетпей эле көрсүн деп эле тамаша. Президент бир указга кол койду, жана депутаттардын зарплаталарын азайтып, анан жана машинелерин жок кылып, квартираларын жок кылып, компенсацияларын жок кылды. Ошого кандай мамилеңиз кандай? Мен жашоом ага чейин эле ошондой болчу. Зарплата жок болчу, компенсацияларым жок болчу. Мен жашоомдо эчтеке өзгөрбөйт. Анан ушу квартиралар жөнүндө айтып атат. Кимде квартирасы жок болсо, ошого берилет деп. Сиз сурайсызбы квартира өзүңүзгө? Менин квартирам жок негизи. Сурайсыз ошол жактан? Жок, сурабайм. Неге? Эмне кереги бар? Ушул тамак аш жактагы мыйзамдарды жакшы билесиз. Сиздин оюңузча жаңы мыйзамдарды кабыл алыш керекпи же ошолорду мындай контролго алыш керек болот атабы? Бул жерде менде эки суроо туруп атат да. Ошол мыйзамдарды иштетиш керек. Бул сиз эле берген суроо эки болуп атат да. Же болсо жаңы мыйзам киргизиш керекпи? Дагы эле ойдомун, если честно-чы. Бирок жаңы мыйзамдар бир аз алдыга тартып атат да. Бул эски система да. Кандай болбосун, кандай жакшы болбосун, система баары бир эски да. Менин оюм боюнча стандартизация бизде бар. Кандай болуш керек экен, андай мындай, бирок стандартизация иштебейт да. Эмне себептен иштебейт? Бунда 2-3 эле мындай основной немелер проблемалар бар. Бул биринчи проблема. Бул ал стандартизация системасын тамак аш-чаатында иштеп аткандар билбейт. Анткени эч ким айтып көрсөтүп берген эмес. Экинчиси анын жалпоолугу, үчүнчүсү акча каражат жетпейт. Финансирование аз, эптеп-септеп ачылат аны. Бирок ошондо деле мындай болуп атат да. Бизнес деген бул деген бир жаратылыш да. Эгер колуңан келсе ты выжил, өсүп кеттиң, колуңан келбесе неме. Биздики өсүп кеткендер дагы оңдобой эле ошол баягы башында точкадан баштагандай эле кете берет да.
өсүп кетсе деле биякта продажалар болуп атат, укмуш содасы сонун болуп атат. Кухнясына кирсең эле баягы тешикте. Бул эко чогулуш керек да, жадность. Сенин немең болуп атабы? Биякта элдер келип, биякка биздики эмне өсөт? Биздики зал өсөт. Мебель алмашат, андай мындай чоң коет, андай мындай болуп кетет, кухня салып кала берет да. Баягы эле кичинекей боюнча, кир боюнча. Ошол жагындагы өстүргөндү бирөө көрсөтүп үйрөтүш керек. Ой жүгүртүүсүн алмаштырыш керек. Ой жүгүртүүсүн алмаштырыш керек. Ошону кылыш керек. Көбүнчө ушундай нерселерге көңүл бурганга аракет кылайм атам. Сиз, мен жекече оюмча, сиз жана Дастан Бекешев мырза экөөңөр мындай жаңы формациянын депутаттары деп мен эсептейм. Анткени Кыргызстандын тарыхында силер эң биринчи болуп мындай адым ресурс жок, акча жок, өзүңүздүн күчүңүз менен өттүңүз. Мүмкүн биздин шайлоочулардын мындай ой жүгүртүүсү өзгөрүлө баштадыбы деген ой кетип атат. Сиздин оюңуз кандай ошону? Жерде көбүнчө контроль чындап айтканда өкмөт жактан болду. Ошол себептен чындап эле акча таратуулар аз болду да. Ошол акча таратуулар аз болгон артынан кээ бир элдерге айла жок ойгонуш керек болду. Кээ бирлерге баарына эмес, ушуну токтоткачы азыр, а то комментарий келип уруп киришет экен, мындай болуп калыптыр, тигиндей болуп калыптыр, андай. Баарыңарды айткан жокмун. Кээ бир элдер ошондой болуп калды да, баягы айла жоктон ойгонуш керек болду. Мага ошонусу менен жакты. Анткени башында мен үгүт иштеринин башында басып атканда кээ бир жерлерден угуп калып жиним келип атты. Канча берет экен? Бизге анын кереги жок деп. Баягы эски адат менен башталып келаткан башындачы. Шайлоого бир жума, 2 жума калганда мен аны таптап койгом. Анткени эл түшүндү. Болду, акча таратылбайт. Ойгонуш керек, тандаш керек. Ошол жагы жакшы болду деп ойлойм да. Демек мамлекет мындай условия создать этип берген турбайбы? Условия берди да. А негизи ушул шайлоочулардын ой жүгүртүүсүн алмаштырган үчүн же мүмкүн өзүнүн кедейчилиги үчүн алар мындай акчага үмүт болуп атат да, ошону эмне кантип чечиш керек? Эми депутат болдуңуз, ошондо ойлонушуңуз керек да. Ошо ойлоруңуз кандай? Иштеш керек. Иштеш керек. Мен немемин да, мен көз ачык эмесмин. Мындай бир супермен эмесмин. Мен ушул жашка чейин, келген жашыма чейин өзүм жооп берип койгон маалдайымчы. Мен даже үгүт маалында да кээ личкаларына жазып, бирөөнү жамандап алгач, ошондой эле мен деле болгом, кандидаттарга айтып атам, бирөөнү жамандап алгач, башкача үгүт иштерин жүргүзгөндү үйрөнгүлөчү. Даже видео обращение кылып да айттым, туугандар, өзүңөр үгүт иш кылганды үйрөнгүлөчү, бирөөнү эле жамандай бербей, андай мындай кыла бербей. Эгер силердин кылып койгон жумушуңар бар болсо, эл силерди өзү эле шайлап берет. Просто буга чейин эчтеке кылган эмессиңер, анан силер эмне ойлойсуңар, бул кандидат болуп калып эле кыйкырып кирсем эле болду. Тигин жамандап кириш керек, муну жамандап кириш керек, болду, өтүп кетем. Андай эмес. Көбүн үгүт ушундай болбодубу акча? Андай эмес. Сен жумуш кылып кой. Мындай. Үгүт маалында өзүңдү макта. Мактан. Момундай иш кылгам, тигиндей иш кылгам. Эл по-любому көрөт сен кылган ишиңди. Эгер кылган болсоң көрөт. Кылбаган болсоң, конечно, андан кийин бир кичинекей эле бир айылдын бир бурчуна жардам берип коюп эле, если сен ойлоп атсаң, бүт Кыргызстанга жардам берип салам деп, ал андай эмес. Агитация маалы үгүт убагы меники укмуш өттү. Меники мындай мен жумуш деп айткандан аны уялып турам да азырчы. Мен үчүн бул жанагы бир майрам болду. Эки агитатор досум бар болчу, экөө мен базарга алып кирет. Мына Эрлан Кокулов кел, силерди ойлоп жүргөн бала, ишин билесиңер, көргөнсүңөр, андай мындай. Сүрөткө түшөм, элдер менен сүйлөшөм, кичинекей балдар менен сүрөткө түшөм. Ата-энелер келип баталарын берип кетет. Ушул мен үчүн чындап келгенде бул майрам эле болду да, мындайча айтканда. Мындай лапшаны илбей эле коюш керек болчу. Жок, эч ким келген жок. Жумушуңуз эле көрсөттү да бар. Ооба, мен 2-3 жерден үгүт иштерин кылып калганга жетиштим. Микрофон менен эметип, анткени мени нарындан өзү нарынын жаштары чакырып алып, микрофондорду алып берип, андай Эрлан байке келиңиз сүйлөп бериңиз деп ошол жерден жетиштим. Түптөн жетиштим. Түптөн дагы ошол жердин жаш ынтымактары чакырды. Токтогулдан болду. Ошондой жерлерден кээ бир элдер баягы курч суроо берип аракет кылып атышты да. Сен эмнени кыйратасың? Берген суроолор ушундай болот да. Сен эмнени кыйратасың? Ошол жерлерден мен мисалы ачык эле айтып өттүм. Мен билбейм азырынча эмнени кыйратат экенин. Анткени мен аяка бара элекмин, жете элекмин. Ошол жерге барып жеткенден кийин андан кийин ал жагын чечишип алабыз. Мен иштеген эле болам. Бир нерсени ойлоп таап, окуп, билип кылам. Мисалы, сизге айтып кетейин, мен Нисахар долбоорун баштап атканда мага бир адам ишенген эмес. Бир адам, элестетип атасызбы? Бир адам болгон эмес, жаныма турупчу, Эрлан красавчик. Туура иш кылып атасың.
молодец деген бир адам болгон эмес. Жанымдагы эле жакын туугандарым, жакындарым эч кимден жалаң тил угуп жүргөм да. Эмнени бастап алдың сен дагы депчи. Ошону кылып туруп, ошончону көрүп туруп ушул деңгээлге жетип, мына буюрса эртең депутат болоюн деп. Бирок мен ага депутаттык деле мындай неме эмес. Элдин уулу болдум. Ошентип жүрүпчү. Демек шайлоочулардын эмес талапкерлердин да психологиясы өзгөрүш керек экен да. Албетте. Жанагындай бир ай калганда эле барып акчасын чачып эле жана убадасын берип эле ошо уже ал убакыт өттү. Эми деген мындай мына преференциальный система кирди, мен силерге айтып атам. Эгер эмки шайлоого неме кылыңар келсе, кандидатураңарды коюңар келсе, талапкерлигиңерди бүгүндөн баштап ойгонуп, элиңерге иштей баштагыла. Жанакы мен айтып бербедимби сизге таласка баратканда бензин жок болчу деген, ал ерунда. Мен Нисахар долбоорунда канча ыйлап, канча көз жаш кетти, канча ден соолук кетти. Ошонун баарын кылып келсеңер, анан эмки 5 жылдан кийин эмки немеге өтпөй калсаңар, анан мага келип айтсаңар, анан эгер действительно өтпөй калсаңар, мен мойнума алам, катачылык кетти деген. Ата көтөсүңөр. Ушундай позитивдүү нерсе менен биздин маектан да бүтүрсөк, мына азыр бияктан карап атам 97% протоколдордун баарын обработка болуптур. Эми бул биздин маегибиз чыкканда буюрса сиз уже депутат катары сизди куттуктасак болот. Сизге келгениңизге рахмат, чоң ийгилик. Мен ишенебиз, баарыбыз ишенебиз. Сиз Жогорку Кеңешке келип, ушу элдин үмүтүн алып, кызыкчылыгына иштеп берет экенсиз. Чоң рахмат. Чоң рахмат баарыңарга.